Балыкчы. Ошол кездеги Рыбачы шаары. 1948 жыл. Ысык көлдүн астанасына биринчи поезд келип токтогон. Мындай саамалыкка күбө болгон элдин кубанычында чек жок эле. Луговая станциясынан Рыбачы станциясына чейинки темир жол линиясы 1950 жылы толук пайдаланууга берилген. Бул республиканын Казакстан, Сибирь жана Россиянын борбордук райондору менен экономикалык тыгыз байланышын камсыз кылган. Борбордон келген поезди Кыргыз ССР эл комиссарлар советинин төрагасы Исхак Разаков тосуп алган эле. Тарыхый окуядан дээрлик кылым өтүп, Балыкчы шаарына келип токтоп калган темир жол эми өлкөнүн түндүгүнө карай сапар улаган турат. Ошол кезде тарыхый датанын башында Исхак Разаков турган болсо, учурдун талабына шайкеш келген ири масштабдагы долбоорду мамлекет башчысы Садыр Жапаров кайрадан колго алган. Ага ылайык Садыр Жапаров Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушунун башталышына старт берди. Мындан туура 74 жыл мурун Улуу Мундун ат көтөргүс аракети менен дал ушул Балыкчы станциясына алгачкы поезд келип токтогон болсо, эмминтип тарыхтын жаңы барагы ачылып, транспорт тармагында эбегейсиз чоң кадам ташталды. Ошол темир жолдун өмүргөчү келечекти Кыргызстандын түндүк түштүгүн бириктирүүнү мерчемдеп турат. Курулуштун биринчи этабы 63 чакырымды түзгөн Балыкчы Кочкор участогу болсо, экинчи этабында Каракече көмүргенине чейинки аймакты камтыйт. Андан ары темир жолду Макмал аркылуу Жалал-Абадка жеткирүү пландалууда. Бишкек Балыкчы темир жолунун курулушун аякташына арналган салтанаттуу иш чарага чыган мамлекеттик ишмер. Ошол кезде Кыргызстан башчысы болуп турган Исхак Разаков катышса, арадан 74 жыл өтүп Балыкчыга келип токтоп калган темир жолду Кочкор, андан ары Каракечеге жеткирүү курулушунун башында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров туруп жатканы өтө символикалуу деп эсептейбиз. Темир жолдун салынышы ара жолдо калбайт, акырына чейин бүткөрүлөт. Мындай убадасын мамлекет башчысы Садыр Жапаров салтанатта ачып жатып эл алдында берди. Деги эле Кыргызстан өз киндигин өзү кесип, эгемендүүлүк алгандан бери темир жол салынмак тургай, автожолдорду куруу кыйынга туруп келген. Эми темир жолду салуу менен Каракече кенинен кара алтынды ташуунун эң арзан жолу камсыз кылынат. Тактап айтканда, бул долбоор биринчи кезекте күз-кыш мезгилинде Бишкек шаарынын калкын жана ТЭЦти көмүр менен камсыз кылууда социалдык экономикалык мааниси терең. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Каракече кенинин казылган көмүр автотранспорт менен Балыкчыдагы станцияга жеткирилет. Андан ары темир жол аркылуу Бишкекке жана республиканын түндүгүндөгү калктуу конуштарга ташылат. Автотранспорт менен ташууда көмүрдүн баасынын бир кыйла өсүп кетерин элибиз жон териси менен сезип келет. Ага кошумча Каракечеден баштап жолдорубуз кандай бузулуп, камтыгы чыгып жаткандыгын жергиликтүү эл абдан жакшы билесиздер. Ошондуктан Балыкчы станциясынан көмүр кенине чейин темир жол куруу эл үчүн, өлкө үчүн экономикалык жактан кыйла пайдалуу болот. Балыкчы Кочкор Каракече темир жолу жалпысынан 186 чакырымды түзөт. 2030 жылга чейин темир жолду толук бүткөрүп, ишке киргизүү күтүлүүдө. Долбоор учурда кошумча инвестиция тартылбастан өз каражаттардын эсебинен ишке ашырылууда. Жаңы темир жолдун курулушу өнөр жай ишканаларын өнүктүрүү, экономиканы көтөрүү, аймактарды транспорттук байланыш менен камсыздоо жана жалпы өлкөнүн бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир катар маселелерди да чечет. Бир иштин башталышы анын бүткөрүүнүн жарымына тете дегендей, аталган темир жол долбоорунун Балыкчы Кочкор бөлүгүнүн курулушун баштадык. Кудай буюрса, баштаган ишти аягына чыгарабыз. Себеби бул элдин талабы, калк турмушунун зарылдыгы, өлкө экономикасынын алга жылышына маанилүү өбөлгөлөрдүн бири болуп эсептелет. Биз азырынча космоско корабль жасай албайбыз, самолет чыгара албайбыз, бирок темир жол менен асфальт жолдорду өзүбүз салганга кудуретибиз жетет. Ошондуктан ата мекендик темир жол тармагында дагы бир тарыхый барак ачып жаткан темир жол куруучуларга күч-кубат, бекем ден соолук каалайм. Сиздер бүгүн ары маанилүү, ары жоопкерчиликтүү долбоорду ишке ашырганы турасыздар. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалаймын. 63 чакырымдык Балыкчы Кочкор темир жолун куруу $110 миллион бааланууда.
каржы булагы өз убагында чечилип турса, темир жол 2,5 жылда бүт көрүлөт. Коңшулаш өлкөлөрдүн Өзбекстан, Казакстан, Орусиянын тажрыйбасына көз чаптырсак, темир жолдун чакырымы 4,5-5 миллион долларга салынат. Ал эми балыкчыдан сапар тарткан темир жолдун чакырымы 1,7 миллион-1,8 миллион доллар деп болжолдонууда. 2022 жылы алгачкы 5 километрлик курулуш ишин бүткөрүү күтүлүүдө. Бу экономический жактан да бу эме очень чоң развитие. Темир жол салсак, уже автомобильный жолдун эмеси жеңилдик болот да. Азыр жүк ташыйт, анан кийинчерээк эме болсо жеңил эме жүргүнчүдө вагондордо, пассажирский вагондордо жүрүштүдө болот. Бу любой жагынан болот. Сапаты жагынан алып караганда бул ата мекендик өндүрүштөн чыккан темир бетон шпалдарга 50 жылга чейин жарактуу деп кепилдик берилген. Ал эми темир рельстер Орусиядан алынып келинүүдө. Төшөлгөн шагыл боом капчыгайынан алынат. Жолдун 5 чакырым үстүнкү конструкциясын төшөө үчүн бардык керектүү материалдар камдалган. Учурда темир жол линиясынын 500 метри даяр болду. Дал ушул жаңы темир жол линиясында өзү жүрүүчү вагон менен президент Садыр Жапаров сапар тартып, иштин жүрүшүнө баам салды. Мына 30 жылдын ичинде бөлөк өлкөлөр жаңы темир жолдорду куруп отурса, бизде болгону 425 километрибиз болсо, анын дагы 16дан 40 километрга чейин жолдорубузду бузулуп, жеке менчикке өтүп, алар болсо талкалап, алардын үстүнө бөлөк нерселерди куруп ийишкен. Мына биринчи жолу Кудай буйрса 30 жылдын ичинде мурунку бийликтегилер ойлоп жүргөн нерсени азыркы бийлик келип биз кура баштадык. Жер кыртышынын абалына жараша курулуш иштеринде көйгөйлөр жаралары анык. Бирок мындай учурларды четтетүүгө жана баш ийбөөгө темир жолчулар белсенип турушат. Себеби алгачкы 500 метрде эле саздак жер туура келген. Адистер рельстер отуруп калбаш үчүн сууну сордуруп, шагыл төшөп, сапаттуу, стандартка жооп бере турган жолду куруп баштады. Алдын ала көйгөйлүү участоктарда аныкталган. 500 метр балыкчы шаарынын территориясынан андан кийин Тоң районунун аймагына өтөт. Бул жерде участок татаал участок болуп эсептелет. Анткени саздак жер менен өтөт. Эң индивидуалдык долбоорлорду талап кылган 3 участок бар. Биринчи ушул жердеги саз, ал эми экинчиси 5 километрден 9 километрге чейин саздак жер, Ак Өлөң айылынын этегинде. Андан кийинки участок 39 километрден 43 километрге чейинки Орто Токойдун жээгиндеги аскалуу жер. Ал жерден бургулоо жардыруу иштери менен асканы кесип өтүүгө туура келет. 10 филиалды камтыган Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасында 5000дей кызматкер эмгектенет. Орточо айлык маяна 26 000 сом. Ал эми 424,6 чакырым негизги жолдор, 220 чакырым станциялык жолдор жана 66,4 чакырым кайчылаш темир жолдор ишкананын көзөмөлүндө. Жаңы багыттагы темир жолдун салынышы менен бул тармак деги эле мамлекет болуп көрбөгөндөй ири жетишкендиктерди багындырат.